21 fevral ар бир улуттун өз эне тилин даңктоо күнү катарында Билим берүү жана илим министрлигинин эл аралык эне тил күнүн белгилөө жөнүндө буйругу чыгып, Кыргызстандагы жогорку окуу жайлардын, мектептердин жана мекеме уюмдардын иш-чаралар планы бекитилген. Буга байланыштуу эл аралык билим берүү программалар колледжинде ОШМУнун 85 жылдыгына карата бүткүл дүйнөлүк эне тил күнү белгиленди. Дайыма ошол мамлекеттик университетинде ошол 21 февраль ар бир улуттун өз эне тил күнүнө карата бир өзгөчө иш-чаралар өткөрүлүп келет. Бул иш-чараларда республикалык деңгээлде жарыяланган көпчүлүк иш-чараларда ошол мамлекеттик университет абдан бир жогорку деңгээлде даярданып, өздөрүнүн бир мыкты жетишкендиктерин көрсөтүп келгендигин билебиз. Окутуучулар жана студенттер ар улуттун тили, өнөрү, маданияты жөнүндө маалымат берип, улуттук бийлерди аткарышты. Ошондой эле белгилүү акындардын чыгармаларын көркөм окушту. Иш-чара эне тилин даңктаган обондуу ырлар менен коштолду. Окуп жаткан тилине стимул берүү үчүн, студенттер үчүн стимул берүүгө абдан чоң түрткү берет да, ошондуктан өткөрүп жатабыз. Андан сырткары эң негизги басымды бул жерде кыргыз тилине жасап атабыз, себеби өзүбүздүн эне тилибиз катары ошол тилдин ордун бүгүнкү жаштарга көрсөткүбүз келип жатат. Окуу жайда кыргыз тилин жайылтып, өнүктүрүү максатында университеттин ар бир факультет колледждеринде иш-чаралар уюштурулуп келген. Мындан ары дагы бул багыттагы аракеттер уланат. Бул колледжде немис тили, кытай тили, араб тили, англис тили, орус тили жана мамлекеттик тил боюнча адис даярдалат. Ар бир улуттун өзүнүн улуттук баалуулуктарын, улуттук наркын, улуттук адабиятын, улуттук маданиятын даңазалаган студенттер тарабынан даярдалган эң бир сонун иш-чара болуп жатат. Эл аралык эне тил күнү бүткүл дүйнөлүк эне тил күнүнүн базасында биз ОШМУ улуттар ынтымагы дүйнөнү сактайт деген аталышта жумалык жарыялаганбыз. Ошол жумалыктын башталышы бүгүнкү ушул көрүп жаткан иш-чарабыз. 21 февраль эне тилдин эл аралык күнү. Бул күн 1999 жылы ЮНЕСКО эл аралык уюмунун 30 сессиясында жарыяланган. 2000 жылдан бери тил жана маданий түрдүүлүккө көмөк көрсөтүү максатында бир топ өлкөдө белгиленип келет.